БК Медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Эмчек эмизген айымдардын бул нерселерди билип коюусу ашыкчалык кылбайт. Эне менен бала булар бир организм. Анткени эне жеген азык балага дагы барат. Эмчек эмизген энелердин көпчүлүгү эки адам үчүн тамактанышым керек деген ой менен ашыкча тамак жеп жаңылышат. Мындай учурда тескерисинче балаңыз токсиндер менен шлактарды кабыл алып калат. Андан да сүт бөлүп чыгарууга сиз ойлогондой көп эмес, болгону 500дөй калория жумшалат. Мындан ашканы өзүңүздүн организмиңизде май болуп отурукташып калат. Андыктан тамакты өлчөмүнө жараша эмес, пайдалуу зыяндуусуна жараша кабыл алыңыз. Эмчек эмизген эне тамак аш же дары-дармек ичкенде дароо эле ашказанга барарын билебиз. Ал азыктардын молекулалары канга сиңип, каны менен кошо эмчек ткандарына кошулуп, ал жерден сүткө айланып чыгат. Бул процесс диффузия деп аталат. Баланы ар жолку эмизип бүткөндөн кийин калган сүттү саап салсаңыз, организмдин көбүрөөк иштеп чыгуусуна шарт түзөт. Бала суткасына 8 жолу эмчек эмизүү керек. Эмчек эмизүүнү 2 жаштан жогору убакка чейин улантуу зарыл. Анткени сүттүн күчү бала 1,5-2 жаш курагында абдан көбөйөт. Нерв иштетип, стресс болуучу кырдаалдардан өзүңүздү алыс кармаңыз. Бала эмизип жатканда көңүлүңүздү балага гана буруп, оюңузда башка нерселерди ойлоп же жатып алып телефон менен сүйлөшпөңүз. Бала эмизген аялга сунушталган азыктар. Сүт азыктары. Ар бир күнү жасалма боекторсуз жана консервантсыз сүт азыктарын колдонуу сунушталат. Алар быштак, кефир, айран, сүт, йогурт жана башкалар болушу керек. Сүт азыктары баланын баш сөөгүнө жана тишинин саламаттыгына жакшы таасир этет. Эт азыктары. Эң эле пайдалуу деп тооктун жана балыктын эти саналат. Калбаса, сосиска сыяктуу жарым фабрикат азыктарды минималдуу колдонуп, табигый этти жегенге аракет кылыңыз. Ошондой эле өтө майлуусун жегенден баш тартыңыз. Анткени ал майлар организмге сиңбей, бөйрөктүн жана боордун иштешин начарлатат. Көк чөптөр. Жусай, укроп баштаган көк чөптөр жана түстүү капуста эмчек сүтүнүн даамын жакшыртып, баланын көзүнүн көрүүсүнө жакшы таасир этет. Салат жалбырагы иммунитетти көтөрөт. Жемиштер жана алардын ширелери. Мөмө жемиштердин пайдалуу касиеттерин баарыбыз эле билебиз. Эне жана бала үчүн витаминдердин булагы болгон жемиштерди күнүнө 300 граммдан, ал эми алардан жасалган ширелерден 200-300 мл пайдаланып турууну адистер эскертишет. Өзгөчө пайдалуу жемиштер кара өрүк, алма, банан жана шабдалы. Жумуртка. Баланын боюнун өсүшү жана сөөк системасынын туура калыптанышы үчүн пайдалуу элемент D витамини. Жумуртканын сарысы болсо витаминдин эң сонун булагы болуп эсептелинет. Бирок бир күндө бирден ашык жесеңиз, балаңыз аллергияга кабылаарын унутпаңыз. Жемиш кактары. Жемиш кактарынын ичинен сүт эмизген эне үчүн эң пайдалуусу өрүк менен кара өрүктүн кагы. Алгач булардан компот жасап ичип туруу пайдалуу. Балаңыз 3 айга толгондон баштап өзүн 100 граммдан ашырбай пайдалана берсеңиз болот. Сөөктүү жемиштердин өзгөчө пайдалуулары кедр жаңгагы, грек жаңгагы жана бадам. Булар сүттүн майлуулугун жана сиңимдүүлүгүн арттырат. Бирок аллергиялык реакциядан качуу үчүн күнүнө 20 граммдан гана пайдалануу сунуш кылынат. Суусундуктар. Бала эмизген эне газдалган жана боектору көп суусундуктарды ичкенде балада аллергия же иштин көбүүсү күтүлөт. Андыктан кайнатылган суу же компотторду ичкен пайдалуу. Ошондой эле сыгылган мөмө жемиштердин ширесин азыраак өлчөмдө колдонуңуз. Наристеңизди ич өткөк оорусуна чалдыктырып алышыңыз мүмкүн. Дан азыктары. Буудай наны, күрүч, гречканы көп жеген пайдалуу. Эмчек эмизген энелер үчүн зыяндуу азыктар. Алкогол ичимдиктери. Булар энелердин биринчи душманы. Анткени спирт ичимдиктеринин курамында ымыркайдын мээ клеткаларын өлтүрүүчү, толук калыптанып бүтө элек бооруна жана башка органдарына зыян келтирүүчү уулуу заттар бар.
Энеси ичкен балдар дайыма уйкусурап, салмакты талаптагыдай кошо алышпайт. Ошондой эле акыл эсинин өнүгүшү жагынан артта калышат. Коюу чай жана кофе. Бул ысык суусундуктар эне менен кошо баланын нерв системасын козгоп, терс таасир этет. Булардын ордуна сүт кошулган суюк чай ичсеңиз болот. Андан да жакшысы сүттү көбөйтүүчү чөп чайларга өтүңүз. Бадыраң, коон, туздалган капусталар ичеги карында көбүкчөлөрдү пайда кылып, ымыркайдын ичин оорутушу ыктымал. Маринад, кукси өңдүү тез татымдар, ачуу жана туздалган соустар, ышталган эттерди эмчек эмизүү учурунда таптакыр тамак-аш рационуңузга кошпой эле койгонуңуз оң. Цитрус жемиштери. Ток сары жана кызыл түстүү цитрус жемиштери аллергияны чакыруучу азыктар болуп эсептелинет. Андыктан бул азыктарды эмчек эмизген эне рационунан таптакыр эле алып салганы туура. Газдалган суусундуктар. Газдалган таттуу суусундуктар лимонад, атүгүл минерал суусу ичтин көбүшүн чакырат. Натыйжада баланын ичи ооруйт. Таттуу суусундуктар ич көптүргөндөн сырткары курамындагы боектордун жыт бергичтердин эсебинен аллергия чакырат. Андыктан балаңыздын саламаттыгына доо кетирүүнү каалабасаңыз, боюңузда барда да газдалган суусундуктарды ичпей эле койгонуңуз дурус. Алмурут, курма, анарды өлчөмүнөн ашыкча колдонуу ич катууну пайда кылуусу мүмкүн. Пияз жана сарымсак. Пияз, сарымсак татымалдар жана ачуу тамактар сүттүн даамын бузат. Сиз бул азыктарды пайдаланган учурда сүттүн даамы балага жакпай, ачка калганы аз келгенсип, такыр эмчектен баш тартышы мүмкүн. Мындан тышкары татымалдар баланын ашказанынын иштешин бузуп, кустурушу ыктымал. Майлуу азыктар. Балыктын майлуу сорттору, майлуу сүт азыктары, майлуу эт, колбаса сыяктуу азыктар эне сүтүнүн майлуулугун арттырып жиберет. Натыйжада бала сүттү аш кыла албай кыйналат. Таттуулар. Шоколад, кантты баш кылып, таттуулардын санын азайтыңыз. Булар аллергия чакыруучу мүнөзгө ээ. Сүттү көбөйтүүчү элдик каражаттар. Сабизди сүткө кайнатып коюңуз да, бул десертти күнүнө 3 жолу кабыл алыңыз. Же болбосо блендерде 120 мл сүттү, 15 граммдан көп эмес шекерди, 50-60 мл сабиздин ширесин аралаштырып, даяр болору менен ичиңиз. Бир аз шекер кошулган 200 мл кайнак сууга 1 чоң кашык ромашканын гүлүн кошуп демдеп коюңуз. Бул суусундуктан күнүнө 150 граммдан 3 жолу ичиңиз. Бир жума ичкенден кийин сүтүңүздүн кадимгидей көбөйүп калганы байкалат. Кара карагаттын, түрптүн, сабиздин ширесин өлчөмүнөн ашырбай ичип туруңуз. Бутуңузду чарага ысык сууга салып отуруп, жылуу чай ичиңиз. Бутуңуз жылыгандан кийин дароо эмизсеңиз, сүт көп чыгат. 6 айга чейин балаңызды жалаң эмчек сүтү менен багыңыз. Бул балаңыздын дени сак чоңоюусуна, болочокто ийгиликтүү болуусуна жардам берет. 6 айга чейин балаңызга эч кандай тамак бербеңиз. Ал тургай суу, чай берүүгө дагы болбойт. Сиздин сүтүңүздө балаңыздын өсүүсүнө керек болгон бардык заттар бар. Балаңызды шашпастан эмизиңиз. Эмчегиңиздин бир жагын аягына чейин эмип бүтсүн. Ошондо ал сууну да, тамак болуучу азыкты да алган болот. Андан кийин гана экинчи жагын эмизиңиз. Наристеңизди канчалык тез эмизсеңиз, ошончолук сүтүңүз иштелип чыгат. Натыйжада балаңыздын курсагы ток болот. Эне сүтү табият берген уникалдуу тамак. Ал коргоочу зат катары ымыркайды ар кандай ооруларды чакыруучу микробтордон сактайт. Эненин сүтү керектүү азыктын ролун аткаргандан сырткары, баланын мээсин, ички органдарын, терисин, чачын, тырмактарын жана сөөктөрүн өстүрө турган пайдалуу заттарды камтыйт. Эч бир суусундук эне сүтүн алмаштыра албайт. Ымыркайдын ичине жел туруу. Ичине жел турган бала чиңерип чырылдап ыйлайт. Жел адатта эмчекти туура эмес эмизгенде, баланы жуунткандан кийин кеч кийинткенде же бөтөлкөдөгү аралашманы туура эмес ичиргенден пайда болушу мүмкүн. Жел туруунун алдын алуу үчүн бала эмизип жатканда жел кошо кирип турбагыдай кылып, эмчекти оозго чаптап, ал эми жасалма сүт менен тамактанган балага бөтөлкөнүн ичиндеги суюктук упчуга толуп тургудай абалда шашпай ичирүү керек. Жуунткандан соң батыраак кийинтүү зарыл.
Жел турганда бир кичине кашыктан укроп суусун берсе болот. Жел туруудан бала ыйлай баштаса, массаж жасаңыз. Ал үчүн баланы чалкасынан жаткырып, киндигинин айланасын сааттын жебеси боюнча айлантып массаж жасаңыз. Оозул. Бала оозул болбошу үчүн анын упчусун аралашма тамак берген шишесин жууп туруу керек. Эгерде өтүшүп кетсе, дарыгердин көрсөтмөсү менен тиешелүү дарыларды кабыл алуу зарыл. Ич өткөккө кабылуу. Ич өткөк ымыркайды колду жуубай эмизгенден, упчуну тазалабай бергенден келип чыгат. Эне туура эмес тамак жеп алып ичип өтсө, баланын да ичип өтүүсү күтүлөт. Ымыркайларда ич өткөк 2-3 сааттын ичинде эле күчөп кетет. Андыктан педиатрга көрсөтүү, дарыларды алуу зарыл. Баланын ичинин катуусу. Жаңы төрөлгөн балдарда ичтин катуусу 2-3 себептен улам келип чыгат. Баланы аз эмизүү же эмчек сүтү тойгузбай, балага жасалма тамактарды берүүдөн улам келип чыгат. Эгерде энесинин ичи катып жүрсө, баланын да ичи катат. Анткени эне жеген тамак аш сүт аркылуу балага барат. Эне суюк тамактарды, жашылчаларды, кургатылган жемиштерди, деги эле витаминдүү тамактарды жесе, балада бат торолуп, организми керектүү витаминдер менен камсыз болуп турат. Уйдун сүтү балага пайдасы жок. Баласын сүтү менен тойгуза албаган энелер уйдун сүтүн беришет. Дарыгерлер уйдун сүтүн берүүгө каршы. Анткени ал кеч сиңет. Курамында балага керектүү витаминдер да аз. Андыктан атайын чыгарылган даяр аралашма тамактарды берүү кажет. Анда керектүү заттар да, витаминдер да бар. Жасалма тамактарды бергенде баланын ичи катпагыдай кылып, өлчөмү жана убагы менен берүү шарт. Муну педиатрлар баланын салмагына, абалына жараша сунушташат. Ымыркайды упчуга жана шишеден ичүүгө үйрөтпөңүз. Балага упчу бербөө ага үйрөтпөө керек. Кээ бирөөлөр бала ачка ыйласа эмизет да, анан бала эмчекти оозунан чыгарса, тойду деп эмизбей коюшат. Бала кайра ыйласа оозуна упчу салышат. Бул жаңылыштык. Анткени кичине баланын жаак булчуңдары өнүкпөгөндүктөн эмгенде бат эле жаагы карышып чарчап калат. Андыктан бала эс алыш үчүн күтүп, анан эмизүүнү улантуу кажет. Куру упчу эмгенде баланын ичине жел кирет. Анын үстүнө ашказаны куру иштей берип, эмчек сүтүнүн сиңишин начарлайт. Упчудан тиштер кыйшык чыгышы мүмкүн. Баланы бөтөлкөдөн ичүүгө үйрөткөндөн көрө, кашык, пыяла менен ичүүгө үйрөткөн оң. Ар дайым энесинин да, баласынын да дени сак болсун. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.